тазалыкты сакташ керек. Ишембиликке чыккан айыл тургундары шаардын 5 аймагына бөлүнүп таштандыларды чыгарды. Тазаланган аймактардын катарына Ош-Бишкек жолунун жээги да кирди. Токтогул шаарыбыздын негизги көчөсү болгон Сүйөркулов көчөсүн тазалап жатабыз бүгүнкү күндө. Мынакей мусор деген аябай көп, таштанды дегенге толуп кеткен. Шаарыбызда эч кандай мусор полигон жок, төгө турган. Мынакей бир 15 метр жылбай эле каптарыбыз толуп калды. Акциянын алкагында турмуш тиричилик калдыктарын жөнгө салуу жана желим идиштер жарышы да болду. Токтогул суу сактагычынын жээгинде жиналган желим идиштерден каяктарды жасап жарышты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө жайыт маселелерге окшогон, көрктөндүрүүгө окшогон маселелер көйгөйлүү болуп баратат. Ага бүгүнкү күндө биздин өзүбүздөн эле чыгарылып жаткан таштандылардын таасири, терс таасири абдан чоң болуп атат. Ошол максатта биз турмуш тиричилик калдыктарын кайра иштетип, өзүбүздүн күнүмдүк жашообузга пайдалануу үчүн ошол акцияны уюштуруп жатабыз. Тазалыкты кармашыбыз керек, тазалыкты. Ленин көчөсүндө жашайбыз. Анан көпчүлүк болбойт экен дагы, кечкисинде таштап атат. Аны менен катар Токтогул районундагы жашоочулардын бирден бир көйгөйү атайын таштандылар төгүлчү жайдын жоктугу. Токтогул шаарынын негизги таштанды таштоочу жайы мына ушул жерде жайгашкан. Бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай өтө деле алыс эмес, тагыраак айтканда 100 метр алыстыкта жайгашкан. Ошондой эле бул жерден дайыма жагымсыз жыт чыгып тургандыктан айыл тургундары ушул күнгө чейин нааразы пикирлерин айтып келишүүдө. Жаркынай Арыкова, Руслан Калматов, Нуркызы Абдрахманова, Коомдук 1 канал, Жалал Абад облусу.